УТРК чүйдө жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда Клара Кудайбергенова, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Чүй облусунун Сокулук районундагы Сокулук жана Туюк чакан кестерин ишке киргизүү аземине катышты. Ал өз сөзүндө бүгүнкү күндө өлкөдө энергиянын кайра жаралуучу булактарынын үлүшүн көбөйтүү боюнча ырааттуу саясат жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи. Бул долбоорлор энергетика системасынын туруктуулугун жогорулатып, муктаждыктарыбызды четинен азайтууга өбөлгө түзөрүн баса белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 48 чакан кес иштейт. Алардын жалпы кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Мамлекет башчысы бул тармактагы жетишкендиктер аймактарды тең салмактуу өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктү кеңейтүүгө шарт түзүп, жашыл экономикага өтүү боюнча мамлекеттик саясат экенин белгиледи. Ал эми ушул тапта жалпы республика боюнча 50 чакан кес курулууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кезектеги аппараттык кеңешме өткөрдү. Анда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы, делегациянын Вашингтон шаарына жасаган иш сапарынын жыйынтыгы, ошондой эле жазгы талаа иштерине даярдыктын жүрүшү каралды. Алдын ала маалыматтар боюнча ички дүң өнүмдүн көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10%га көбөйүп 428 миллиард сомду түзгөн. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүнкү жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматына Улан Маматкановдун талапкерлигин жактырды. Ал президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталып, жогорку кеңештин макулдугун алуу үчүн киргизилген. Ошондой эле жогорку кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетинин жыйынында телекөрсөтүү, радио уктуруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда жактырылды. Аны иштеп чыгуунун максаты Санарип кодексине жана 2025 жылдын 6 августундагы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын жаңы редакциясына ылайык келтирүү. Кыргызстанда арашаң кой породасын дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Арашан породасы эт багытында жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, кочкорлордун салмагы 200 килограммдан ашкан. Тез жетилген бул порода эл аралык рынокто чоң кызыгуу жаратууда. Министр Элдис Акунбеков фермерлер менен жолугушууда. Тоют базасын чыңдоо, асыл тукум койлорду каттоо, чиптөө жана паспорттоштуруу, илимий изилдөөлөрдү кеңейтүү, ошондой эле Арашан улуттук брендин түзүү чаралары каралышы керектигин белгиледи. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Фрунзе айылында мал чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталган тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту, агробизнести атаандаштыкка жөндөмдүү өнүктүрүү фонду, ошондой эле эл аралык уюмдар менен биргеликте уюштурулду. Анда айыл чарба тармагына инновациялык биотехнологияларды киргизүү маселелери талкууланды. Корея Республикасынын мамлекеттик мекемесинин өкүлдөрү 20 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстанда ири мүйүздүү малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган бир катар программаларды ишке ашырып келишет. Ошону менен катар малдын өсүшүн жакшыртууга жардам берген багыттарга да өзгөчө көңүл бурулат. 네, 오늘 이 축산 분야 라운드 테이블에 Корея менен Кыргызстандын мал чарбачылыгы тармагындагы кызматташтыгы 2000-жылдары эле башталган. Кореянын айыл чарба боюнча өнүктөштүк борборунун активдүү ролунун аркасында Кыргызстанга мал чарба продукциясын өнүктүрүү жана породаларды жакшыртуу боюнча долбоорлор аркылуу олуттуу салым кошулуп жатат. Мындан тышкары мекеме жайыттарды жана тоют базасын жакшыртууга да өзгөчө көңүл бурат. Кыргызстандагы борбор Корея Республикасынын айылдык өнүгүү администрациясынын алдында иш алып барат. Мекеме инновациялык технологияларды колдоого жана жайылтууга багытталган. Таңкы сергектик деп аталган борбор сүт өндүрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Кыргызстандын мал чарбачылыгында көптөгөн көйгөйлөр бар. Аларды чечүү үчүн биринчи кезекте генетиканы жакшыртуу зарыл. Биз бул маселени чогуу талкуулап жатабыз. Болбосо көп убакыт кетет. Кореяда бул процесс 60 жылга созулган. Биз жаңы багыт катары эмбрионду көчүрүү технологиясын сунуштадык. Кореяда бир уй жылына 10.000 килограмм сүт берет жана бул жогорку көрсөткүч. Корея сүт өндүрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 4 өлкөнүн катарына кирет.
что нам необходимо. Кыргызстандын илимий изилдөө мекемеси кореялык өнөктөштөрдүн жардамы менен жакынкы жылдары фермерлерди жаңы технологияларды киргизүүгө үйрөтүү боюнча бир катар иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатат. Биз 3 проекттин алып барып атабыз. Жасалма жол уруктандыруу боюнча, анан кийин тоюттандыруу боюнча, анан кийин жайыт боюнча. Айыл өкмөттөрүндө биз ушу окуулар жүргүзүп атабыз. 3 проект боюнчачы. Элдер ушуну кандай иштеш керек, кандай жасалма жолду уруктандыруунун пайдачылыгын, тоюттарды кандай кылып даядаш керек, кандай кылып бериш керек, ошонун баардыгын алып барып атабыз да. Мен ойлойм ушу проекттин жыйынтыгы жакшы болуп атат. Кореялык адистердин демилгеси кыргызстандык фермерлердин жашоо деңгээлин жогорулатууга жана айыл аймактарын өнүктүрүүгө багытталган. Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрында Чоңдорго билим аттуу облустук фестиваль өткөрүлдү. Иш-чара Чоңдорго билим берүү ассоциациясы тарабынан уюштурулду. Өткөн жылы жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алган. Анда 17 апрелди Чоңдорго билим берүү күнү катары бекиткен. Ал ар жыл сайын белгиленет. Фестивалга жогорку кеңештин депутаттары ошондой эле Германия, Өзбекстан, Тажикстан, Грузия жана Азербайжандан келген чет өлкөлүк өкүлдөр келишти. Бардык облустардан катышуучулар жана Чүй облусунан атайын чакырылгандар да болду. Жалпысынан иш-чарага 500гө жакын адам катышып, Чоңдорго билим берүүнүн мааниси, тажрыйба алмашуу жана кызматташтык маселелери талкууланды. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодская айылында жайгашкан кайтаруу жана конвой департаментинин номер 3 кайтаруу батальонунда кош мааниге ээ салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анда түзүмдүн 84 жылдыгы белгиленип, капиталдык оңдоодон өткөн жана жаңы курулган имараттар расмий ачылды. Имарат бардык талаптарга жооп берген, окуу бөлмөлөрү, жатакана, медициналык кароолор жана эс алуучу каналар уюштурулган. Чүй облусунда жайгашкан кайтаруу жана конвой департаментинде өзгөчө маанилүү окуя болуп өттү. Аскердик бөлүктүн түзүлгөнүнө 84 жыл толгон күн жана жаңы батальондун имаратын расмий түрдө ачылып, пайдаланууга берилди. Бул долбоор 2025 жылдын январь айында башталып, 1 жылга жетпеген убакта толук бүткөрүлдү. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн 112 миллион сом каражаттын эсебинен бул жерде кеңири масштабтуу курулуш жана оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде абдан акыбалы начар болчу. Ошону мекеменин жетекчилери ушул жаза аткаруу мекемесинин ошо жетекчилигинин демилгеси менен урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушул биз деген бардыгыбыз ушул акчаны бөлүп берип ушул жерге өзүңүз белгилүү көрүп отургандай заманга жараша, заман талабына жараша бүт эң заманбап имарат оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө бул жерде жокерлер, офицерлер, прапорщиктер кызмат өтөп атат. Бул өзүңүзгө белгилүү болгондой жанында 16 мекемени кайтаруу жүргүзүшөт. Ошону бул жерге биз абдан жакшы шарт түзүп берүү биздин биринчи милдеттерибиздин бири болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушул жерде жакшы бир шарттар түзүлүп, ишке жана башка жашоо шарты дагы жакшырылып, ушул жерде биз ушундай иш чараларды өткөзүп атабыз. Мындан бир нече жыл мурда департаменттин имараты өтө оор абалда болчу. Имараттар эскирип, дубалдары жаракка кетип, айрым объектилер толук жараксыз абалга келген. Жалпысынан 14 имарат авариялык абалда деп табылып, пайдаланууга мүмкүн болбой калган. Ушул себептен улам эски курулуштар толугу менен буздурулуп, алардын ордуна заманбап талаптарга жооп берген жаңы имараттар курулду. Натыйжада бүгүн бул аймакта коопсуз, ыңгайлуу жана бардык шарттары каралган жаңы инфраструктура түзүлдү. 2026 жылдын атайын аскер бөлүктүн түзүлгөнүнүн 84 жылдыгына деп ушул убакка пландаштырылып, бүгүнкү күнгө бүткөрүлдү. Мурунку абалы өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, азыркы баннерде бүт чагылдырылып кеткен начар абалда болчу. Уже кандай десем, ар бир имарат багы эскилиги жеткендигине байланыштуу оңдоп түзөөгө жарабай калган да. Оңдоп түзөө иштерине жарабай калганына байланыштуу толук кандуу түздөлүп, кайра жаңыдан баардыгы курулуп чыкты. Кайтаруу жана конвой департаментинде жалпы жүргүзүп аткан иш-чаралар боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай эле 3 кайтаруу батальонунун 7 кайтаруу ротасында турасыздар. Эми жогоруда департаменттин башчысы айтып кеткендей,
бул бир гана бул эле рота эмес, департаментте бүткүл батальондор жана роталар так эле ушундай иш чаралар, так эле ушундай казармалар жана так эле ушундай камсыздоо менен толук кандуу өздүк курам камсыздалат. Акыркы жылдары департаментте материалдык, техникалык база олуттуу чыңдалды. Учурда 450дөн ашуун видео камералары орнотулуп, анын ичинде 360 градус айланма көзөмөл жүргүзгөн заманбап системалар ишке киргизилди. Ошондой эле атайын кызматтык унаалар жаңыланып, бир катар кайтаруучу жайлар курулуп пайдаланууга берилди. Биздин жоокерлердин жашоо шарттары жакшы жактарга өзгөрдү десек болот. Акыркы эле жылдарында бизде 450 боди камера, ошондой эле 360 видео байкоо камералары мына бүгүнкү күндө өзүнчө жайгашкан батальон роталарда жана ошондой эле түзөтүү мекемелерин кайтарууда дагы толук кандуу видео байкоо камералары менен орнотулган. Андан тышкары бизде ошол эле кол башчыбыздын бөлүнгөн фонддон бөлүнүп бир топ биздин атайын автоунааларыбыз жаңыртылды мына бүгүнкү күндө. Андан тышкары бизде бүгүнкү күндө Петровкада 8-чи кайтарып атабыз, 9-чу кайтарып атабыз, жаңы жерде 10-чу кайтарып атабызда, ошондой эле 2-чи кайтаруу батальонубузда жалпысынан оңдоо түзөө иштери пландаштырылып, уже ишке берилген турат. Жана ошондой эле өзүбүздүн департаменттен 1-чи конвой батальону и авторота, материал техник камсыздоо ротасы дагы ошо 2-чи кайтаруу батальонуна көчүрүлөт. Бүгүнкү күндө оңдоо түзөө иштерине толук кандуу акчалар бөлүнүп, мына вот пландаштырылып киргизилип атат. Мындан тышкары айрым бөлүктөрдүн жайгашуусу оптималдаштырып, батальондордун ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Бул иштердин бардык аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн жеңилдетип, коопсуздукту камсыздоонун сапатын жогорулатууга багытталган. Буга чейин биз башында түшкөндө стройка жүрүп аткан болчу. Биз октябрдын 19-уна түштүк. Ошондон бери стройка келип, чынын айтканда условия бияктан өтө жакшы түзүлгөн. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Биякта эс алуу бөлмөбүздөн барган ажатканыбызга чейин бүт условия менен тамак ашы 3 маал, ысык тамак, балык, колбаса, күнү эртемен колбаса жейбиз, кечинде балык жейбиз. 3-чү батальон 7-чи кайтаруу ротасында служба кылып атам, кызматымды өтөп. Кызмат аябай жакшы, ошо кызмат өтүп атканыма 7-чи ай бүтүп, уже 8-чи ай башталайын деп калды. Кудай буйрса, бир жумадан кийин 8-чи айым башталат. Мен азыр ушул жакта кызмат ордум 1-чи взвод командиринин орун басарымын. Жакшы, аябай. Бул жакта айта кетет турчу нерселерибиз, тамагы, бизге берилген кийим-кече, кызмат ордубуз, жата турган жерлерибиздин баардыгы бүт каралган. Аябай жакшы түрдө каралган, жакшы. Мындай балчандарыбыз менен, балдарыбыз менен да сый урматта, баарыбыз да тартипте, жакшы эмеменде жүрөбүз, мындай бири-бирибизге ынтымакты сактап. Бул жакта биздин офицерлерибиз, анан эмелерибиз, командирлерибиз да жакшы, психология эжекелерибиз бар. Алар менен каалаган убакта сүйлөшүп, каалаганда жүрө алабыз, эркин басып. Бүгүнкү күндө департамент өзүнчө жүктөлгөн негизги милдеттерди так аткарып келет. Алардын катарында объектилерди кайтаруу, коопсуздукту камсыз кылуу менен атайын континенттен коштоп жүрүү кызматтары кирет. Армия жана коопсуздук тармагы мамлекеттин негизги тереги. Бул тармакка көрсөтүлгөн көңүл жана колдоо өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Кадимкидей тамак ашы, мына кийим-кечесичи, мына өзүңүздөр көрүп атасыңар. Муну жана полковник Арбаев айткандай, муну түшүндө деле көргөн эмеспиз. Чынын айтыш керек. Каралачы, көзүң ачылат да. Мына ушуну эми коом көрүш керек. Анткени көп жерде бизде деген дедовщина болуп атат, уруп атат, согуп атат, өзүнө өзү кол салуу болуп атат, андай болуп атат. Баягы коомдо болгон нерсе армияда да болот экен. Анан кийин бирок армияда ушундай бир өзүнүн баласынан да арт көргөн биздин командирлер бар. Күнү түнү жанында. Мен ошолорго абдан ыраазычылыкты айтып кетем. Үй бүлөсүнүн канча чоңоюп атканын билбейт балдарынын. Уктап атканда келет, уктап атканда кетет. Өзүнүн балдарына баягы көңүл да бура албайт. Анткени мекен ыйык булар үчүн. Биздин ошо аскер кызматкерлер үчүн мекен ыйык. Ошондой жакшы кызматтарды кылып, мына азыркы мына жетекчилик негиле биздин главнокомандующий, мен ошончолук ыраазы болуп айтып кетем, айланып кетейин. Армия деген негизи деген мамлекет багыш керек. Армияны бакпаса, өзүңүздөр билесиңер, коопсуздук, түнкү уйку. Мына ушул балдар камсыз кылат да.
өзгөчө мына департамент. Анткени ушул жерде жанагы түрмөдө оор кылмыш кылгандар, баягы өзүн өзү баягы өмүр бою кармалгандар жатат, анан алар калаанын кылат. Чыгып кетчү болсо билесиңер кандай кыргыз эли үчүн абдан оор окуя. Мына ушунун баарын күнү түнү турган мына биздин аскер кызматкерлер. Бул өзгөрүүлөр өлкөдө коопсуздук тармагына өзгөчө көңүл буруп жатканын айкын далили. Анткени армия бул коопсуз түзүмдөр мамлекеттин бекемдигинин негизги тиреги болуп эсептелет. Алардын шартын жакшыртуу бул түздөн түз элдин коопсуздугун, тынчтыгын жана туруктуулугун камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам. Кызжыбек Жээнбек кызы Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй. Сыйлоо буйруктар жеткирүүгө сөз департаменттин башчысынын биринчи орун басары. Бишкекте унаа айдоочусу патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кеткен. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя кечээ 19 апрелде болгон. Инспекторлор унааны токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу мыйзамга баш ийбей, качууга аракет кылган. Ал учурда милиция кызматкерин сүзүп кеткен. Жабыркаган инспектор бутун сындырып, ага жеринде алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөн. Жол эрежесин одоно бузган айдоочу кармалып, тергөө иштери башталды. Кайсы гана тармак болбосун заман талабына ылайык сандан сапатка өтүү маселеси бар. Өзгөчө мал чарбачылыгында фермерлер малдын туягын санабастан, алардын эт жана сүт багытында өнүм алуу, кирешендик арттырууга кам көрүүлөрү шарт. Мына ушул багытта Чүйдө өз иштерин жүргүзүп, эмгегинин натыйжасын көргөн фермерлер аз эмес. Кененирээк кийинки сюжет. Сокулук районунун Бөрүлүү айылынын тургуну Талант Исаков көп жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Алгач эле ал эт багытындагы Абердин ангус букаларынын кирешесине кызыгып, тандап алган. Бул ангуска кызыкканымдын себеби бул жакшы, ушуну тандап алдым да, бул ангустун теги Шотландиядан чыккан. Ушул жерде бул ангусту алыш үчүн 1 жыл муну мындай тактап изилдедим да, анан ала баштадым. Ошо биринчилерден болуп ушу боря буканы алганбыз. Бул да теги Америкадан келген таза кандуу боря. Калгандарын ушу ангус менен да бир 5-6 үйдү ушу Америкадан келген алып, калгандар Россиядан барып алып келдим да, бул ангустучу. Ошондой карап, мына көзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми ангус билбейм, мага жакты ушу бука Абердин ангустары өтө кооз, мындай тарбиялуу, башка уйлардай сүзүшө беришпейт. Карасаңыздар, зыяны жок. Онда өзү менен өздөрү жүрө берет. Эт багытында өзгөчөлөнгөн ангус букалары теги Шотландиядан. Алар Кыргызстанга келип, мына мындай тоонун этегинде табигый чөптү жеп, ачык абада багылып жатат. Алар эң жакшы багылса 750 килограммга чейин эт берет. Ангус букалары дүйнөдөгү эң алдыңкы эт багытындагы порода. Мрамор эттүү болот. Алар тез өсүүсү, тоютка талапсыздыгы, жогорку өндүрүмдүүлүгү жана этинин сапаттуулугу менен айырмаланат. Кыргызстандын шартына да ылайыктуу. Талант Исаковдун учурда 60тан ашык букасы бар. Алардын санын 150ге чейин жеткирсем деген ою болууда. Ал үчүн эски сарайды жаңылап, шарттарын түзүп алган. Мисалы мына карасаңыз, мисалы могу жерге бул кетет да, мондойнан мерге коет. Мисалы биринчи класстагы деле суара берет. Тет шлангыны салат, шлангыны салып туруп эле, мисалы мондай кылып туруп эле, шлангыны салып туруп эле, даже адам деле күч келбейт. Мондойнан 2 бука ичет, 3 бука даже ичет. Акырын эле күч келбейт, адамга да күч келбейт. Мондайнан ролик бар, жылы берет, мондайнан сууну иче берет да, мондайнанчы. Мына бияка келебиз дагы, бизмес эми рабочийлер келет дагы, иштегенче классика музыканы коюп коюшуп, жумуштарын аткара беришет да, анан букалар да ошого көнгөн. Малды асыроо оңой эмес. Анын өзгөчө түйшүгү бар дейт фермер. Ага уулу да жардамдашып, чогуу иш жүргүзүшөт. Мен ушул чарбанын эме мындай технический жагын карайм. Ветеринариясын, жем чөбүн камдайм өзүм полностью. Жайытка чыгарам, ушул малчылар менен сүйлөшөм, малчылар таап келем, айлыктарын берем, бүт баарын. Атам ушул эме жагы да, финансовый жагы. Атам бүт баарын ошаны контролдойт. Калганын баары ушул менин мойнумда. Ири ангустар короосунда жок экен. Аларды сатып жиберген. Учурда торпокторду багууда. Бул биздин төл башыбыз Боря, аты Кайман аты Боря. Бул аябай акылдуу жана жылкыларда эле ушу коронун бар жоогун
карап жүрөт да, эгер жылкы эле болбой калган, аттак жылкынын эле мүнөзү, төл башы азыр 6 жашка кетип атат, 6 жашка кетип калат. Өзүңүздөр көргөндөй аябай мындай дающий букада. Малдын жайлуулугун ойлогон фермер Сокулуктун Бөрлүү айылынын четиндеги жайы салкын, кышы жылуу болгон жер тоо боорун тандап алышкан. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Сокулук району. Кыргызстандын курулуш индустриясында жаңы этап башталды. Өлкө башчысынын демилгеси менен Чүй облусунда ири инвестициялык долбоор ишке ашып, бир эмес 2 заманбап завод пайдаланууга берилди. Теректаш жана фирма Зенит компанияларынын консорциуму тарабынан курулган бул ишканалар мамлекет менен бизнестин натыйжалуу кызматташтыгынын айкын үлгүсү болуп калды. Долбоордун жалпы инвестиция көлөмү 160 миллион долларды, жүздөгөн жаңы жумушчу орундарды түздү. Мындан тышкары заводдор экологиялык жактан таза жана заманбап технологиялар менен жабдылган. 2022 жылы президенттин колдоосу менен Чүй облусунда Теректаш жоопкерчилиги чектелген коомунун ири өнөр жай долбоору башталган. Ошол эле жылдын сентябрь айында министрлер кабинети менен Теректаш жана Зенит компанияларынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлган. Аталган макулдашуунун негизинде Чүй облусунун Кемин районунда клинкер чыгаруучу завод, ал эми Ысык Ата районунда цемент чыгаруучу завод курулган. Долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 160 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 90 миллиону насыя каражаттары болсо, калган бөлүгү компаниянын өздүк инвестициясы. Бул ишкана цемент өндүрүш үчүн негизги жарым даяр болгон клинкерди чыгарууга багытталган ири өнөр жай объектиси болуп саналат. Заводдун долбоордук кубаттуулугу күнүмдүк 3800 тонна клинкерди түзөт. Бул көрсөткүч аны аймактагы эң заманбап жана жогорку технологиялык ишканалардын катарына кошот. Ишкананын ишке кириши менен Кыргызстан ички рынокты өзүнүн цементи менен камсыз кылууга олуттуу кадам жасап, импортко болгон көз карандылыкты азайтат. Азыр Кемин районундагы биз Кемин районунда Жылтыр участкасынын клинкер өндүрүүчү заводунда турабыз. Бул заводдо цемент чыгаруу үчүн жарым даярдалган клинкер чыгарабыз. Клинкерде бул основной зат болгон акитаж майдалоочу дробилканын жанында турабыз. Бул акитаж 37 километрден алынып келип, ушул жерден салынып баштайт. Ушул жерден майдалап, анан заводко беребиз. Ишкананын ишке кириши менен жүздөгөн жарандар туруктуу жумуш орундары менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө заводдо техникалык адистер, инженерлер, өндүрүш операторлору, ошондой эле оор жүк ташуучу автоунааларды жана атайын техникаларды башкарган айдоочулар эмгектенүүдө. Мындан тышкары лаборатория кызматкерлери, энергетиктер жана тейлөөчү персоналдар да өндүрүш процессин үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылып жатышат. Ушул эки завод биригип 314 адамды жумуш менен камсыз кылат. Заводдун ичиндеги бул өндүрүштүк персонал, жанагы ушул заводдун ичиндеги кызматтар. Андан тышкары 229 адам бул биздин автоунаа техникаларды тейлеген да кызматыбыз бар. Ошол жерде эмгектенет. Баш аягы 600гө жакын адам иштейт. Бул Теректаш клинкер өндүрүү заводундагы жылуулук электр станциясына таандык электр генератору. Анын кубаттуулугу 6 мегаватт болуп, завод үчүн электр энергиясын өндүрүп берет. Натыйжада ишкананын жалпы керектөөсүнүн болжол менен 59% ушул генератор аркылуу камсыздалат. Бул станциянын уникалдуулугу эмнеде? Биз мештен чыккан газдарды мында мурун тазалап, анан абага жөнөтчүбүз. Азыр ошол мештен чыккан газдарды өзүнүн алгачкы максатын, ишин аткарган газдарды деп коелу. Ошол клинкерди бышыргандан кийинки чыккан газдарды биз фильтрге чейин кайра иштетебиз. Ошол газдарды биз бул казандардын ичине киргизебиз. Ошол жерден сууну киргизип, бууну пайда кылабыз. Ошол бууларды анан буу турбинага жөнөтөбүз. Буу турбина валды айлантканда генератор айланат кошо. Генератор электроэнергияны өндүрөт. Бирок ошону менен бирге жылуу электростанция эч кандай көмүргө, отунга эч кандай чыгым болбойт.
Бул ушундай уникалдуу технология, бул биздин заводдун эффективдүүлүгүн жогорулатат да. Учурда биз чийки заттарды даярдоочу кампасында турабыз. Бул жерде клинкер өндүрүшү үчүн негизги компоненттер даярдалат. Анын курамында болжол менен 74%-ын ак таш түзсө, ал эми 20-22%-ын топурак түзөт. Калган бөлүгү кошумча компоненттерден турат. Чийки заттарды даярдоо кампасында турабыз. Бул чийки заттарды бул жерде ошол эле клинкер өндүрүүдө керек болгон заттар, топурак, ошондой эле темир рудасы бар бул жерде. И ошол клинкер өндүрүүдө отун катары колдонулган көмүр ушул жерде даярдалат. Бул кампа негизинен ошол келген чийки заттардын сапатын ортолотуп даярдоочу кампа. Себеби бул жерден чийки заттар ошол эле карьерден ташылып келингенде сапаты бирдей келбейт. Бирөөнүн сапаты жакшы, бирөөнүкү начар келет. Ошол нерседен баарын аралаштырып, ортодо сапатын теңдегенге жардам берет. Бул станцияда чийки заттар так өлчөмдө дозаланып, майдалоочу бөлүккө жөнөтүлөт. Ал жерде материалдар майдаланып, бир тектүү аралашма даярдалат. Андан соң майдалоочу чийки заттар 108 метр бийиктиктеги объектиден клинкерди даярдоо процесси башталат. Кийинки этапта аралашма 1450 градустагы мешке берилип, күйгүзүлүп бышырылат. Бул клинкер заводу жогорку технологиядагы аба тазалоочу жабдуулар менен жабдылган. Өндүрүш процессиндеги бөлүнүп чыккан жаң жана газдар атайын фильтрлер аркылуу тазаланып, 99,9% зыянсыздаштырылып, сыртка чыгарылат. Натыйжада айлана чөйрөгө болгон зыян минималдаштырылып, экологиялык коопсуздук талаптары толук сакталат. Кеминде болсо 2 чоң фильтр бар. 600 000 метр куб саатына кубаттуулугу, анан 415 000 куб саатына. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына азыр завод толук кандуу иштеп аткан күнү дагы ушул заводдун моорунан эч кандай түтүн чыккан жери жок. Себеп эң заманбап технология Евро 4 стандартка жооп берет. Бул жерде чийки заттар белгиленген пропорцияда кошулуп, майдалоо процессинен өтүп, бир тектүү аралашмага айландырылат. Андан соң ал аралашма меште күйгүзүлүп, даярдалып чыккан жарым даярдалган зат клинкерге айланат. Ал эми биз азыр көрүп турган нерсе бул ошол бардык технологиялык этаптардан өтүп, даяр абалга келген клинкер. Башкача айтканда, бул өндүрүштүн акыркы натыйжасы болуп эсептелет. Бул даярдалган клинкер бул жерден жүктөлүп, биздин ошол эле бул заводдун экинчи части цемент чыгарган жерге жөнөтүлөт. Ал жактан уже даяр цемент чыгарылат. Бул клинкер өндүрүүдө бардык мамлекеттик талаптар текшерилип, каралып турат. Бизде лаборатория бар, ошол ар бир келген чийки заттын да, бул даяр клинкерибиздин дагы сапаттары ар бир саат сайын текшерилип, бардык ошол талаптарга жооп бергенге аракет кылабыз. Чүй облусунда ишке кирген теректаш, клинкер жана цемент заводдору өлкөнүн курулуш индустриясын жаңы деңгээлге чыгарып, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга өбөлгө түзүүдө. Заманбап технологиялар, экологиялык жоопкерчиликтүү өндүрүш жана жүздөгөн жаңы жумуш орундары бул долбоордун негизги артыкчылыктары. Мындай ири инвестициялык демилгелер өлкө экономикасынын туруктуу өсүшүнө шарт түзүп, өнөр жай тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Айдана Ашимова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Кемин району. Көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Ушул жана башка маалыматтар тууралуу социалдык баракчаларыбыздан кабардар боло аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер кушубак болсун, саламатта калыңыздар.